Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 12 июнда Россия Федерациясының президенті Владимир Путинди Россия күнү менен куттуктады. Бұл тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Мамлекеттик майрам Россия күнүнө байланыштуу чын дилден чыккан каалоолорумду кабыл алып коюңуз. Бүгүн Россия Федерациясы туруктуу социалдык, экономикалык, коомдук, саясий өнүгүүнүн жана өлкөнүн дүйнөлүк аренада кадыр баркын бекемделишинин үлгүсү болуп саналат. Сиздин кыргыз-орус кызматташтыгын тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө кошкон салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздин жеке катышууңуз биздин эки тараптуу мамилелерди сапаттуу толуктоого жаңы дем берип, союздаштык духун жана стратегиялык өнүктүштү бекемдеди. Мезгилдин сыноолорунан өткөн кыргыз-орус кызматташтыгы мындан ары дагы биздин элдердин бакубат жашоосу үчүн өнүгө беришине ишенем, деп Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосунда белгиленген. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия президенти Владимир Путинге чын ден соолук, бакубатчылык жана мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди, ал эми Россия элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Монголиянын президенти Халтмаагийн Батуулга бүгүн расмий сапары менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда Монголиянын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Халтмаагийн Батуулга президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушат. Эки мамлекет башчынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Монголиянын президенти ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Монголиянын президенттин жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен эки тараптуу жолугушуулары күтүлүүдө. Монголиянын президентинин катышуусунда Кыргызстандагы Монголиянын элчилигинин ачылышы өтөт. Халтмаагийн Батуулга расмий сапардын алкагында Ата Бейит мемориалдык комплексине бармакчы. Кыргыз-Тажик чек арасында жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө бүгүн 12 июнда болжол менен саат 7:31 Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө Ош областынын Чоң Алай районунун ачык суу айылында 2 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бишкек шаарында жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз кызматы билдирди. Жөгүлүктөр 15-16 июнь күндөрү Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук аренада жарышышат. Турнир тамекисиз спорт чакырыгы алдында өтөт. Ага 2001 жылкы жана андан кийинки жылдары туулган спортчулар катышат. Спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекция чемпионаты өткөрүүгө 29 000 сом бөлдү.